Keyinki суроо, Москвада иштеп жүрүп, намаздарым каза болуп атат. Келип казасын окуп атам. Ушуга кандай дейсиз? Аллах разы болсун, бактамла. Ва алейкум ассалам. Эми негизи илгеркидей заман эмес азыр. Шылтоо жок. Биз кээде баягы фарз намазды окуп, сүннөттөрдү окуп, зикирлерди чалып, ана шашпай бир 10-15 мүнөт дуа кылып отуруп алышыбыз мүмкүн да. Ушунун айынан дагы кээде түйшүктөр жаралып калат. Андай кылбаш керек. Негизи ушунчалык убакыт тар. Муну чет өлкөгө чыккандар билет. Оор иштерди иштегендер билет. Ушунчалык тартип күчтүү жерлер бар. Ошо кезде балким кээ бирлери баягы курилка деп коет го, баягы тамек чеккенге чыгып атса, сиз акырын билдирбей, акырын наракка барыңыз дагы фарзды окуп алып секин келип алыңыз. Мисалы, пешин фардын окуй турган болсоңуз, алгачкы биринчи, экинчи рекетке Фатиха сүрөсү, аны кошумча сүрө окулуп атпайбы? Экинчи рекетинде дагы Фатиха сүрөсү, кошумча сүрө окулуп атпайбы? Ал эми 3-чү, 4-чү рекетке 3 жолу тасбih айтып коюп кете берсеңиз болот. Субханалла, субханалла, субханалла. Аллаху акбар руку, сами Аллаху лиман хамида 2 жолу сежде кыласыз. Кайра 4-чү рекетке турасыз. Субханалла, субханалла, субханалла 3 тасбih айтып туруп, руку сеждеге кете бересиз. Бул Ханафи мазхабында урсат. Эмне үчүн? Ибн Масуд Али радияллаху анхулардагы эмне кылган? Ушинтип окуган деген далилдин негизинде. Демек, жеңил жөнөкөй окуп кирип кете бересиз. Анан жок, мен Фатиханы окушум керек, андан сүннөт окушум керек деп отуруп, намаздарды каза кылып алгандан көрөк. Кээ бир мисалы ден соолугу анча жарабай кыйналып аткан болсо, айтабыз да, баягы даратаса ооруп кала турган болсо, таям менен намаз оку десек, эмне дейт? Мен көңүлүм чыдабайт. Себеби дараттым да эптеп эле алган сыяктуу болуп калам. Андан көрө окубай эле коеюн деп. Мындай акылга салбаш керек да шарият эрежелерин. Шариатта эмнени көрсөтөт, ошону кылышыбыз керек. Демек, шариатта бир дарат алсаңыз ооруп кала турган коркунуч пайда болдубу? Дароо эмне кыласыз? Таямды аласыз, намазды окуй бересиз. Себеби окубай койгондон көрөк окуган эмне? Бул парз да, биз ар бирибиздин мойнубузда милдет. Ошон үчүн таям менен болсо дагы намазды сөзсүз түрдө окушубуз керек. Эгерде сууну колдоңсок, ден соолугубузга зыян болсо. Шариат бул акылга салынбайт. Алла таала кандай өкүм берди, ошол менен кетет. Пайгамбарыбыз көрсөтүп кеткен тартиптин негизинде. Андан кийинкиси, экинчи негиз, мисалы Али радияллаху анху айткан, эгерде мен байпакты мындай таманга тарта турган болсом, акылга сала турган болсом, масты, мен сөзсүз түрдө таманына тартмакмын, таманга тартмакмын дейт. Мен пайгамбар үстүнө тарт деди, ошон үчүн мен үстүнө тартып атам деген экен. Ошон үчүн бул шариат кандай көрсөтөт, ошондо аткарышыбыз керек.